Токтогул районунун Торкен айыл өкмөтүнүн мурунку депутаты, жарандык активист Табалдиев Айдарбек мырза өзүнүн көйгөйлүү бир суроолору менен биздин жогорудагы иштеген кызматкерлерге, президентибизге кайрылып отурат да. Эмне үчүн дегенде, мына Токтогул районуна жылына атайын фондко $1 миллион бөлүнөт да. Сом менен которгондо 77 миллион сом бөлүнөт. Мына ошол бөлүнгөн акча каражаты негизсиз эле, эч кандай баягындай кандайдыр бир болбогон, биз паланча жерден суу чыгардык, түкүн жерден суу чыгарабыз деп эле какой-то бир ошол желип кетет экен да, ушул акчаларчы. Коррупциялык жол менен желип кетет экен. Муну мен өткөндө барып дагы өз көзүм менен көрүп, видеого тартып келгем. Факт бар, Кудай буйрса. Мына күз келет, күздүндө барып дагы ошол жерди текшерип көрөбүз. Жылыш барбы, жокпу? Себеби бул канча жылдан бери эле ошол акча бөлүнөт экен, желип, кичине жерин баягы трактор менен казып коет, иш жүрүп атат деген сыяктуу кылып коюшат экен да. Анда эмесе кийинки сөздү биз өзүбүздүн ошол Айдарга беребиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, мекендештер. Мен бир кайрыла турган көйгөйлүү маселелерибиз бар эле. Ошо жогорку жактагы бийликтеги биздин ишенген Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтерге. Ушу биз ишенип шайлаган Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич. Биз ушу Токтогул районунун Торкен айылынан мен 2 жолку чакырыштын депутаты болуп элдер шайлады. Ошол убактагы коррупциянын бетин ачып, ошол боюнча бир азыркыга чейин деле жыйынтык чыгара албай келебиз. Анткени Сарпашев Тайырбектин бир туугандары Тазабек Сарпашев ошол айыл чарба департаментинин жетекчиси болуп туруп, жанагындай эле максатсыз суу чыгарабыз, канал курабыз деп 20 миллион, 56 миллион, 80 миллион сом акча коротулуп, бирок толук суу чыгып да көргөн эмес, суу да берген эмес. Ошол акчалар желип кетип, биздин үнүбүз ушулга чейин жетпей келди. Биз акырындан канча жолу кайрылдык, бул жөнүндө митинг да кылдык. Садыр Нуркожоевич биздин Жалал Абад областынын ыйгарымдуу өкүлү Абсатар Токтогуловичке атайын дайындап, комиссия түзгөнбүз. Комиссия түзүлгөндө комиссияны жетектеп туура эмес адамдарыбыз барып калып, ошо боюнча текшерилбей калды. Анткени алар өзүбүздүн акчабыз менен текшертебиз, ушундай эмелерди жалдайбыз деп алар ишке ашпай калды. Анан ошону өзүңүздөр бир дыкат текшертип берсеңиздер, бизде далилдери бар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Урматтуу агайын туугандар, мына биз бүгүн Токтогул районунун Белалды айылынын Тегерек каналында турабыз. Бул арыкты баягы жылы 5-6 жыл мурун казып кетиптир. Ошондо касканда биздин суу аябай аз. Бул биз Тегерек арыгына биз муктаж эмес болчубуз. Каяктан келип касты бир жолу бүтөйүн деп калганда көрдүк биз. Бул арыкты ким кастырып атат деп эч ким билбейт. Айыл өкмөттөн сурасак мен деле уккан эмесмин деген жолдошчу ташыйып талай. Мынал арыга, мынал козгон. Монол арыкты. Тегерек арыгы бул мурун эски арыгы бар эле. Илгери ата-бабаларыбыз суу сыяктан буудай айдап эле, буудай сугарып, ушул эле суу менен жан сактап, анда суу көп эле. Азыр бул суу аяка жетпейт. Бул каналды абыдан таргасып койгон. Абыдан таргасып коюптур. Анан биз ошо өзүнүн нугу бар эле, нугу жакшы эле, ал нугунан да чыгып кетсе керек. Ошол арык менен эле үстүгө дери касып барышкан булар. Канча деген акча которуптур дейт, аны деле билген эмеспиз биз. Анан дөңдө көрүнүп турат аны ошол. Ошо дөңдөн дагы нара азыраак бар. Кол менен казылган болчу илгерки. Ошонун нугу менен кеткенде тар.
Ошол арык кандай болсо ошондой эле кылып аябай ничке кылып көрдүк да биз. Тияктан болсо защитниктери жок, кумдар болсо түзүп. Ошондо бул арык эски арык экен да. Эски арыктын нугу. Сарсөгөт өзөнүнүн тегерек каналынын жээгинде турабыз. Мына биз ушул каналды көргөндө эмеспиз касканда. Кимиси келип касканын билбейбиз. Ушул каналды казыш үчүн мону жердеги суу 3 айылга жетпейт. Бизге монобу Сарсөгөт, Булак, нары Төлөк айылынын үчөөнү басат. Тегерек аңышка муну жыкканда таптакыр суу жетпей калат. Ушул суудан бер жагы 400-500 түтүн ичет да мына Сарсөгөт айылы, Булак айылы, нар жак чети да бар. Алар барлыгы ушундан ичет. Айылдагылардын кээ бири көрүптүр, каяка десе тегерекке суу чыгарат экен деп гана укканбыз. Міне суусу жок эле жөн эле чыгарабы. Ошондо дагы айтканбыз, муну тегерекке чыгып кетсе 3 айыл мушташабыз жөн эле. Укканбыз Сарбашевдин кызы тендирден утуп алыптыр. Ошол кастырып атыптыр деп укканмын. Андан башканы уккан жокмун. Анда айыл өкмөт деле билген эмес. Акчаны мамлекеттен бөлтүрүп алат да. Спецфонддон. Тиги коргомдоктор келгенде биз көрсөткөнбүз. Сууну жыгып көрүшкөн. Арыктар аябай тар болчу. Айтканбыз сөзлөрүндө. Монобу боюнча биз кол койдурбайбыз айыл өкмөткө. Анан биз кол коем десе анда өзү жооп берет айыл өкмөттө. Анан айыл өкмөт кол койгон эмес буга. Анан эмне кылып кол койду, унчукпай эле калды. Ким билет эми кандай кылып, кандай жол менен кол койдурганын. Аксакалдар биз айтканбыз, муну 3 аксакал келгенбиз. Бирөө кайтып кетти. Мен келгенмин, Чоробай келген, Шалпыков Чоробай деген. Анан Мекен деген келген, Мекен кайтып кетти. Үчөөбүз айтканбыз ошо ушул жерге азаттык эмени тарттырганда. Монобуга айыл өкмөт кол койбосун дегенбиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Зулушев. Сиздерге кайрылып кетет элек. Биз жарандык активист Табалип Айдарбек. Ушу биз сиздер келгенине сүйүнүп, Токтогул эли бир добуштан колдоп, Кудай буйруза президентибизди шайлап алдык, депутатыбызды да мына Кундуз Кошалиевичти шайлап алдык. Ушу тегерек каналынын максатсыз курулуш курулганда элден сураган эмес экен. Айыл өкмөт да билбейт экенбиз, буну азаттык менен келип тартып кеткенбиз. Сооронбай Шариповичке кайрылганбыз бул тууралуу. Эч майнап чыкпай койгондо мына азыр сиздер жаңы бийликке келип, биз ушу сиздерге ишенип добушубузду берип, сиздерден үмүттөнүп кайрылып атабыз. Мына азыр көрсөңүздөр максатсыз курулуштарды курушкан. Тоонун боору менен каякта сууну алып кетет, айылга элге суу жетпей атса, мына ушул жерге тендерден бөлүнгөн акча 4 миллион 700 миң сом акча кетип атат. Канча жылдан бери турат, максатсыз курулуштарды куруп эле, же айыл эли менен кеңешпей, же айыл өкмөтү менен кеңешпей, мына башына бир кичине цемент куйган болгону. Анан мынайдан каскан. Эгер муктаж болсо эл деле кол менен казып алмак. Ушул жерде азыр бул жерде көргөзүлгөн 4 миллион 700 тендердеги канча кошулуп кеткени аны дагы чыгарат. Канча акча кеткени, бирок эчтеке курулбаганы, эч натыйжа чыгып суу бербей эле казылып акчалар кете бергенинен ушундайлар бир токтоп, ушул акчаны кылган кишилер жоопко тартылып, элдин көзүнө бир ушу коррупция менен бир күрөшүп акыйкатты чыгарып бересиздер деп биз сиздерге толук ишенебиз. Ушу сиздерден суранып кайрылып жатабыз. Бизге комиссия түзүп, мамлекеттик комиссия түзүп, биз өзүбүз жеринде көргөзүп беребиз. Кайсыл жерге канча акча кеткени, кандай болуп суу чыкпай токтоп турганы.